Кара Суу районуна караштуу Жош айыл өкмөтүнүн Зарбалик айылынын тургундарына жаңы мечит колдонууга берилди. 300дөн ашуун калк жашаган айылдын тургундары буга чейин совет мезгилинде курулган мечитте ибадат кылып келишкен. 2 жыл мурун курулушу башталган мечиттин өткөн жумада ачылыш аземи болду. Тургундардын суранычы менен курулган мечиттин бүтүшүнө Жогорку Кеңештин депутаты жана чет элдик уюмдардын өкүлдөрүнүн жардамы менен сонуна чыкты. Ушул жерде биздин туугандар жашайт экен. Ошолор 1 жыл мурун мага суранып айтып калды эле. Биздин айылда ушундай, биздин момундар, биздин туугандар мечитке муктаж деп. Анан боптур, Алла буйрук насип кылган күнү сөзсүз түрдө сиздерге жардам беребиз дедик эле. Мына фонд Ассаламдын бул жерде өкүлдөрү отурат, башчылары отурат. Ушуларга Алла разы болсун. Булар дагы биздин бир тууган момун мусулмандар. Ушуларга айтсам бир ооз сөзүмдү жок дебестен ушул мечитиңиздерди медресеси менен куруп берейли деп макул болушту. Ошону макул болгон күндөн баштап куруп баштадык. Кудай буйруса, мына бүгүн ачылышында отурабыз. Аталган айылдын жашоочулары жаңы мечиттин ачылышына кубанууда. Анткени жаштардын жүрүш турумуна, жашоого болгон көз караштарын туура багытта тарбия бере турганын аксакалдар белгилешет. Жаштарга ислам дини боюнча сабактарды өтүү үчүн бул майрам менен биргеликте жаңы медресе имаратында эшик ачылды. Мечит дегенде мечитке адам баласы жакшы ниет менен келет экен. Ушул жерде мамлекеттин өнүгүшүнө, ушул жерде элибиздин тынчтыгына, ушул жерде элибиздин ден соолугуна, ушул жерде сапарда жүргөн балдарыбыздын сапары байсалдуу болсун деп ушул жерде көп дуалар айтылат. Ушул дуалар баардыгы кабыл болсун. Мечиттен чыгып кетип атканда дагы ушул соңпут менен чыгып кетип атып, ушул жетим жесирдин башын сылайлы, элге кызмат кылайлы деген жакшы ниет менен чыгып кетишет экен. Ошон үчүн баардык ушул жерде окуган, ушул жерде тарбияланган балдар ушул кыргыз жерибизге кызмат кылган инсандар болсун. Мечиттин ачылыш аземинде келген коноктор лентасын кесип, алгачкы намаз окулду. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгүнкү болуп жаткан Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн Зарбалик айылында ушул мечиттин ачылышы болуп өттү. Ушул мечиттин салышына чоң салым кошкондор Ассалам коомуна, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Жалалбек Саматов Алимбаевичка чоң терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келген коноктор сый тамактан даамсызышып, мечитти салгандарга, жардамдашкандарга, уюштуруучуларга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Эми мындан ары дин жактан жаштарга туура билим берип, айыл тургундарынын ыйманын мындан ары да сабаттуу болушуна салым кошорун мечит имамдары белгилешти. Гүлнара Абибулла кызы, Самат Койчиев, Күн Чабыт.